Кутмантаң, улуу элдин улуу кыздары, кандайсыңар? Өзүмдүн баракчамдан Ричард Хейвит деген байкенин публикацияларын бөлүшүп коет эмесминби? Ал байке өзү Америкада жашайт азыр. Бирок 90-жылдары 10 жылдан ашык Кыргызстанда жашап кеткен экен да. Анан кыргыздардын каада салтын, үрп адатын аябай жакшы изилдеп, ошого кызыгып, анан ошол эле кезекте бул Тоорат, Забур, Инжил китептерин жакшы изилдеп, ошол эки жаатында өзү академик да окшойт, менин түшүнүгүмдө. Анан ошол китептер менен кыргыздардын жашоо тартибин, каада салтын, үрп адатын, тарыхын салыштырып келе атат да. Эми бул жакшы көрүнүш деп эле эсептейм. Буга чейинки публикацияларын көз салып, жакканын бөлүшүп коюп турчу элем. Бирок акыркы күндөрдө ушул потерянное колено, жөөттөрдүн бир жоголуп кеткен эли тууралуу кеп салып келип, анан кийин ошол эл кыргызга каршы эрсиңер деп атат да. Эми ошол силер жөөттөрдөн тарагансыңар деген маанини түшүндүргүсү келип турат окшойт. Анан Жакып эми кыргызча жөөтчү Яков да. Анан Манас атабыздын атасы Жакып, бул Яков болгон. Силер Иосифтин улуттук мындансыңар, Жакып бул жөөт. Силер кыргыздар ошол Манас атабыздын атасы жөөт болгондон кийин силер дагы жөөтсүңөр дегенге алып келгиси келип атат окшойт да. Эми эмне айткым келип атат? Кожош Мусаев аксакал азыркы маалда кыргыздардын сан жырасын аябагандай жакшы билген аксакалдардын бири. Андан башка аксакалды мен тааны элекмин чындыгындачы. Ошол агайга баратам мен азырчы. Ушул Ричард Хейвит байкенин публикациялары тууралуу талкуу кылабыз. Алыстабай ушул менин эфиримди көрүп туруңуздар, туугандар.